Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Ден Соолук каналы. Бүгүн бизде өзгөчө тема болот. Биз сиздерге намаздын ден соолукка, биздин организмге болгон таасирин айтып беребиз. Албетте намаз бул мусулман адамдын милдети, намаз бул жараткан Аллах субхана ва тааля менен байланыш. Намаз бул жүрөктү жана жан дүйнөнү тазалоо. Бирок көпчүлүк эле биле бербесе керек, намаз сиздин ден соолугуңузга, тагыраак айтканда организмиңизге кандай таасири бар, кандай пайдасы бар. Бул видео сиз үчүн азырынча намаз окубасаңыз дагы абдан кызыктуу болот. Келечекте намаз окуганга дагы себепкер кылат деген үмүттөбүз. Видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып, лайк басып коюңуз. Мындай учурда сиз бул видеону таркатканга, көп адам көргөнгө жардам берип жатасыз. Кыямда туруу. Бул намаз окуу учурундагы түз туруу. Бүкүрөйбөй, эки жакка кыйшайбай түз туруу. Бул сиздин белиңиз, далыңыз түз болуп турушуна жардам берет. Орусча осанка деп коет, ошол түз болот. Ал эми белди, далыны түз кармоо бул мээдеге кан айланууну жакшыртат. Омуртка аркылуу кан бат жетет мээге. Ал эми мээде кан айлануу жакшы болсо, мээ дагы сергек абалда болот. Ошондой эле адамдын ойлонуусу дагы жакшы иштейт. Намаз окуу жаш балдарга дагы өтө пайдалуу, анткени далыны жаш кезде баймабай түз кармап жүрсөк, далынын түз болуусуна дагы себепкер болот. Ал эми балакатка жеткенден кийин далыңар өзү түз болуп калыптанат. 16-18 жашка чыкканга чейин далыңар бүкүрөйүп калса, кийин түздөш оор болот. Ошондуктан намаз бул биринчиден омурткага чоң таасир берет. Намаз учурунда кыямда түз туруп турганда жүрөккө кеткен венада кан басымы ылдыйлайт. Ылдыйкы бөлүктөрдө, ошол эле жамбаш тарапта артериялык басым жогорулайт. Ал жака көп кан бара баштайт. Кийинки рүккү. Бул дагы өзүнчө абал. Дененин үстүнкү бөлүгү өзүнүн салмагы менен 90 градус ылдый болот. Бирок омуртканы кармап турган булчуң бул учурда чыңалууда болот. Анткени мындай ылдый болгон учурда дагы далыбыздын түз болуусун кармап турушубуз керек. Бул абалды кылып жатканда жамбаш сөөктөр кыймылга келет. Намаз окуп жаткандар тик үч бурчтук абалында болушат. Бул жакта катеттер, бут жана омуртка, ал эми гипотенуза бул көз менен буттун учун караган линия. Бул учурда буттун арткы булчуңдары чоңоюп, кан айлануу жакшырат. Омурткага болгон нагрузка аябагандай аз болот. Бул омуртканын дисктериндеги кан айланууну жакшыртат. Бул остеохондроз үчүн абдан жакшы болот. Ойлонуп көрүңүз, бардык адам эле 5 маал намаз окубайт. Көбүнчө адамдар эки абалда көп болушат, бул отурган жана турган абалда. Бул учурда омурткалар аралык дисктер басылып калат жана жакшы азык ала албай калат. Ал эми намаз учурунда омурткалар аралык дисктер ачылып, нагрузка жоголуп, омурткалар аралык дисктер жакшы азыктанат. Азыктанат дегенибиз кан жакшы айланат. Бул витамин жана минералдардын келишине шарт түзөт. Ашказандын оң жак бөлүгүндө нагрузка чоңойот, веналар аркылуу кан көп келе баштайт. Бул өпкөгө артерия аркылуу кандын көп келүүсүнөн жана кычкылтек менен байытылганынан кабар берет. Бул мээге кычкылтектин баруусун чоңойтот. Үрүккү абалында курсак тараптагы органдарда кан айлануу жакшы жүрөт. Ошондой эле жамбаш тарапта да кан айлануу жакшы болот. Андан сырткары кандын жакшы айлануусу менен ичегидеги токсиндерден дагы жакшы арылат. Бөйрөк жана боордун иштешин жакшыртат. Эми кайра түз турганда бардык органдар мурунку абалына келет. Омуртка мурунку өзүнүн нагрузкасын кабыл ала баштайт. Бул кийинки мындан дагы өзгөчө сажда абалына даярдайт. Сажда бул жараткан Аллахтын алдында тизе бөгүп, жаратканга сажда кылуу. Бул учурда адам ылдый, тизесин жана алаканын жерге коет жана чекесин жай намазга тийгизет. Жана бул абалда бир нече секунда болот. Сажда учурунда дененин ылдыйкы бөлүгүнүн көпчүлүгү катышат. Ошол эле бутта чогулган вена кандары сажда кылып кайра көтөрүлгөн убакта терең веналардан кандар кысылып өйдө көтөрүлөт. Бул чоң мааниге ээ. Анткени бардыгыңыздарга белгилүү, вена кандарында басым аябай аз. Басым аз болгондугуна байланыштуу канды өйдөгө аябай аз өлчөмдө эле чыгарат. Жана сажда учурунда буттагы веналардагы кан кысылып өйдө чыгарылат жана сажда кылып бүтүп, буттардагы кысылуу бүткөндөн кийин ал жака жаңы кан келип толукталат. Эгер адам ылдыйкы бөлүктөрүн иштетпесе, вена кан агымы аябай жай болот. Бул ылдыйкы бөлүктөрдө, айрыкча буттарда кан уюп калат.
Бул учурда терең венадагы кандар өйдө чыгыш үчүн жол издей баштайт жана үстүртөдө жайгашкан кан тамырларга барат дагы ал кан тамырларды варикоз кылып кеңейте баштайт. Бул кандын уюп калуусу жана жай жүрүшү тромбтордун пайда болуусуна алып келет. Тромбтордун пайда болуусу ашказан аркылуу өпкөнүн артериясына жетет жана өпкөнүн инфарктысын чакыра алат. Мындай учур көбүнчө өлүмгө алып келет. Эми элестетип көргүлө, адам жок дегенде фард намазын окуп коюп турса эле күнүнө 17 жолу отуруп турат жана 34 жолу сажда жасайт. Бул кандын уюп калуусун жана тромбтордун пайда болуусун профилактика кылат. Ал эми сүннөт намаздарын кошсоңор, бул ден соолук үчүн аябагандай чоң таасирин берет. Сажда учурунда чекени жерге тийгизген учурда кан тулку ойдун үстүңкү бөлүгүнө жана мээге жакшы өтө баштайт. Мээнин сосудтарында басым өсөт жана сосудтар ичкере баштайт. Мээнин азыктанышы жана зат алмашуусу тездейт. Бул адамдын акылына жана ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгүнө оң таасирин берет. Сажда учурунда биз мээнин артерияларын ичкертебиз. Бул сосудтардын атеросклерозунан профилактика кылат. Ал эми бул өз учурунда инсульттан жана акыл эстин аздыгынан сактайт. Орусча слабоумие деп коет го, ошондон сактайт. Андан сырткары ичке жана жоон ичегилерге дагы пайдасын тийгизбей койбойт. Сажда учурунда ичегилер массаж болот. Бул тамак сиңирүү системасын жакшыртат жана ичегидегилер сыртка чыгуусу дагы жеңил болот. Ичегинин капиллярдык сосудтары кан менен байытылат. Ашказандын кислотасы бир орунда тура бербей, сажда кылган учурда айлана баштайт. Бул чөкмөнүн пайда болуусунан сактайт. Орусча асадак деп коет. Ошолордун пайда болуусунан сактайт. Ал эми бул өз учурунда ашказанда ар кандай таштардын пайда болуусунан профилактика кылып турат. Сажда учурунда диафрагма дагы кыскарат. Диафрагма төштү жана курсак айланасын бөлүп турган булчуң. Ал кыскарган кезде курсактын айланасындагы органдарга массаж жасалат. Муну өзүңүз намаз окуп жатканда сезе аласыз, сажда кылып кайра турганга чейин. Саждадан түз турган кезде баш сөөктүн ичиндеги болгон басым дароо азаят. Бул дароо сезилет. Баш мээнин сосуддары кеңейет. Мээнин сосуддары кеңейип жана ичкерип турган көнүгүү бул инсульттан сактайт. Сажда кылып бүтүп түздөлгөн кезде, сажда кылып жатканда бир аз жылышкан органдар бардыгы мурунку өз ордуна, өз калыбына келет. Ашказандын функциялары жана ичегилердин функциялары жакшырат. Булар чогулуп келип, тамак сиңирүүнү жакшыртат. Биринчи жолу сажда кылып бүткөндөн кийин экинчи жолу сажда кылынат. Бул учурда жогоруда айтылган организмдеги өзгөрүүлөр кайталанат. Экинчи сажданы кылып бүткөндөн кийин кайра кыям абалына келебиз. Намаз учурунда таман, соончок, тизе, жамбаш, ийин, моюн, чыканак, билек муундары катышат жана кыймылга келет. Азыркы замандагы адам муундары менен салыштырмалуу аз эле кыймыл жасайт. Ал эми намаз эч кандай нагрузкасы жок, муундардын көлөмүнүн кыймылын кеңейтет. Бул муундарды пайдалуу азыктар менен камсыздайт. Өз учурунда остеоартрозду профилактика кылат. Намазды аяктап жаткан учурда башты оңго жана солго бурабыз. Салам беребиз. Бул башты буруулар моюндагы остеохондрозду алдын алат. Намаз учурунда адам Аллах менен сүйлөшөт. Жан дүйнөсү жактан, моралдык жактан, ошондой эле физикалык жактан ырахат алат. Ички дүйнө эс ала түшөт жана мээ дагы сергийт. Бул психикалык жактан дагы оң таасирин берет деген белги. Психикалык жактан көптөгөн ооруларды алдын алат. Мына ушундай достор, намаздын ички дүйнөгө гана эмес, ден соолугубузга, организмибизге таасири дагы чоң. Видео сизге жактыбы достор? Комментарийге өз ойлоруңузду жазып калтырыңыздар. Жана видеонун описаниясындагы калган пайдалуу каналдарыбызга катталып коюңуздар. Кийинки видеодон көрүшкөнчө ден соолукта болуңуз.